Bizde исламдын аалымдары көптөгөн жылдар бою көп аялдуулукту пропаганда кылып келатат. Азыр биз ошонун бирөөнө көңүл буруп көрсөк, Кыргызстанда эркектерден аялдар 58 миңге көп. 58 миң аялдын ээри жок. Эрге тиейин же Кытайга тийиш керек, же ээри жок жашаш керек, же экинчи аял болуп тийиш керек. Ошон үчүн жок дегенде 58 миң эрге экинчи аял алыш керек. Эми биздин аалымдын айтуусуна караганда 58 миңге аялдар Кыргызстанда көп экен. Мунун максаты ошонун баарысын эрге бериш керек экен. Аялдардын баарысы тең эле эрге тийүүнү каалап аткан жок. Анткени бул айтып аткан 58 миңдин ичинде жашы өтүп калган же репродуктивный возраст деп коет. Бала төрөгөн курагынан өтүп калган аялдар бар. Күйөөсү өлүп калып, балдары менен калган аялдар бар. Алардын баарысы тең эле эрге тийсем экен деп самап аткан жок. Ошондой эле бул айтып аткан 58 миңдин ичинде жашы жете элек, мектеп жашында кыздар бар. 18ге чыга элек. Ошонун баарысын чогултуп туруп, анан элдин башын айлантып атат. Аялдар 10 миңге көп экен, анан ошонун баарысын эрге бериш керек. Антпесеңер Кытайга тийип кетет же союк болуп кетет деп. Булар айтканын туура көрүп, мейли 2ден алсын деген күндө дагы булардыкы 2 менен токтобойт. Булардын китеби 4 аял ал деп үйрөтөт. Ал 4 деген менен дагы токтобойт. Аны булар жашырып атат, ар жагын айтпай. Ал 4 аялдын ар жагында күңдөр деген бар. Күңдөргө эч кандай чек коюлган эмес, сан жагынан. Аны каалашыңча алып жата берсең болот. Сөзүм кур болбош үчүн аны ошол мусулмандардын өздөрүнүн сайтына кирип, өздөрүнүн тафсирлерин окуп көрөлүк. Бул мына quranx.com 4-сүрө 24-аятка берилген Ибн Касирдин белгилүү сунни аалымынын тафсирин окуп көрөлүчү. Ал эмне деген түшүндүрмө берген ушул аятка. Ажында мындай деп турат. Вам разрешено использовать свои деньги для женитьбы на 4 женах. Силер акчаңарды коротуп 4 аял алсаңар болот дейт. Анан и для покупки столько рабынь, сколько хотите деп турат. Ошондой эле кул аял же болсо күңдөрдү канча кааласаң ошончо ала берсең болот. Ал расмий түрдө жанагы нике кыйдырып алган аялың 4 болсо болот. Андан тышкары күң аялдарды, кулдарды канча кааласаң ала берсең болот. Ага эч кандай чек коюлган эмес. Күң аялдар Мухаммедте да болгон. Мухаммедтин өзүнүн 10 чакты аялы болгон. Аны менен ал чектелип калган эмес. Андан тышкары күңдөр менен дагы жатып, анан кармалып калып, үйүндө аялдар келип чоң чыр чыгарган. Ал жөнүндө Куранда да жазылып, баяндалып берген. Аны мо исламдын чыныгы жүзү деген каналга кирсеңер, YouTube'га кирип туруп ачсаңар, мо видеолор чыгат. Ошонун ичинде мына мо Мухаммед ойноштукта кармалды деп жазсаңар чыгат. Мухаммед ойноштукта кармалды деп жазсаңар, бул жерде кеңири бул видеодон маалымат аласыңар. Мухаммед кантип 10 чакты аялынан тышкары дагы күң аялдар менен жаткан жеринен кармалып калып, анан үйүндө чоң чыр чыккандыгы жөнүндө. Ошондой эле булар эми 4 аял менен эле чектелбейт, жогоруда айтылгандай. Андан тышкары күңдөрү бар. Чексиз санда алса болот. Бирок булар күңдөр менен да чектелбейт. Андан ары мута деген бар. Мута деген бул сыртка чыгып акчасын төлөп, аял менен 1 күнгө, 2 күнгө же 1 саатка, 2 саатка жатып келсе болот. Аны Мухаммед өзү үйрөтүп берген. Мута нике деп коет аларда. Мута никесине
жатып аялдар менен 3 түн жатып көргүлө. Жагып калса узартып койгула, жакпай калса кетирбейсиңер болот деп үйрөткөн Мухаммед. Аны дагы эле ушул каналга кирип, мына ислам сойкулугу мута деп жазсаңар, могу биринчи видеода да бар, экинчи видеода дагы бар. Ошондой эле үчүнчү видеода дагы муну Чубак ажы Абдышүкүр Нарматов экөө тең айтып берет. Мута деген кандай экенин, ошо мутанын айынан азыр биздин Кыргызстанда дагы канча кыз келиндерди боюна бүтүрүп атканын мусулмандар. Кайрадан тафсирге келсек, ушул эле 4-сүрө 24-аятта мутанике жөнүндө же болбосо ошол сойкулук жөнүндө, исламдын үйрөткөн сойкулугу жөнүндө мындай деп жазылып турат. Это означает, мута, чтобы наслаждаться ими сексуально. Алардан үй бүлө куруу максат эмес, секс рахатын алуу максатында алар менен жатсаңар болот. Жаткандан кийин отдайте им их законное приданное в качестве компенсации деп турат. Ал убактылуу 1 түнгө, 2 түнгө жаткан аялдар менен бүткөндөн кийин компенсациясын төлөп койгула деген. Бул Ибн Касирдин тафсири мына. Башка тафсирин карап көрөлүк. Бул Ал Жалалайн. Бул дагы сунни мусулмандардын эң авторитетный тафсирлери. Ал жерде ал мындай деген түшүндүрмө берип атат. Ушул эле аятка. Жены, которыми вы наслаждаетесь этим, и с которыми имели половые сношения, дайте им их заработную плату. Эмгек акысын төлөп койгула деген. Алар менен жатып кумарыңарды кандырып бүткөндөн кийин убактылуу никеге туруп, анан эмгек акысын төлөп койгула деген. Алар эмгектенди да секс кызматын өтөп, анан ошол алар менен секс кумарыңарды кандырып бүткөндөн кийин эмгек акысын төлөп койгула деген. Аны бул исламдын агитаторлору, аалымдары аны толугу менен айтпайт. Бул бер жакта 2 аялдын башын чыгарып атпайбы, соймоңдотуп. Ар жагында 4 аялы бар. 4 аял десең, анын ар жагында күңдөр деген бар. Ага сан жагынан чек коюлган эмес. Ал күңдөр эле эмес. Андан тышкары дагы мута деген бар. Акчасын төлөп 1 саатка, 2 саатка жатып келсең болот деген. Анын баарысын мен көргөзгөн исламдын чыныгы жүзү деген каналды ачып кирсеңер, өзүңөр окуп көрсөңөр. Мен дагы бир жол көрсөтүп коеюн. Бул сайтты quranx.com quranx.com Тафсир 4-сүрө 24-аят. Шуга кирсеңер, өзүңөр окуп чыксаңар болот, таанышып. Бул араб тилинде, анан англис тилинде. Аны Google аркылуу орусчага которуп берсеңер, которуп берет. Мына исламдын чыныгы окутуусу, анан чыныгы жүзү.